Кээде турмуш бал берет, таттоосуна алданба. Кээде турмуш уу берет, ачуусуна караба. Башты көтөрүп, жашооңузду жакшы ниет, таттуу тилектер менен толуктаңыз. Бум шоу программасы мен Эрмек Жана Айшола, биз баштадык. Билимим боюнча өзү негизи 9-класс эле бүткөм. Жашоого байланыштуу, турмушка байланыштуу 9-класс эле Россияга жумуш кылганы кеткем. Биринчи Россиядан баштагам, Новосибирск шаарынан. Өзүм ошол жакта иштечүмүн. Ошого чейин досум аябай аз болчу. Азыр саны жок. Таби. Бул сизди ойготпоюш үчүн болчу. Ооба. $150 чай концерт болот ал жердечи. Ресторандарда болот. Мини ресторанда. $150. Чачыңыз жабышып калса, эч нерсе болбойт, чачыңызга да дары. Анда Жуунуш керек экен үйгө барып. Ошол досум анан. Ошол эң акыркы маселе бул кичине тыйын керек болуп атканда. 9 жерде жетиң. 9 жерде жетим билбейм точно. 9 жерде жетиң. Билбейт экенмин чынында. 63. Шекспир айткандай, жашоо бул театр. Ар кимдин өзүнүн ролу бар. Эң негизгиси ким өзүнүн ролун кандай деңгээлде аткарса, ошого жараша ийгилик жылмаят. Актерлор тууралуу айтып атканыбыздын себеби бүгүнкү коногубуз жаш актер, жаш талант Чыңгыз Максүтов. Акыркы кезде шоу бизнес тармагы өтө тездик менен өсүүдө. Өзгөчө жаш ырчы кыз жигиттердин саны көбөйдү. Аларды сахнага жетелеп, клип тарттырып, эл астына алып чыгуу, таанытуу оңой олтоң иш эмес. Мына ушул ары тийшүктүү, ары кирешелүү кесипти аркалаган жаш продюсер бир канча клиптерде да көзгө илинип калган Чыңгыз Максүтов дайыма изденүүдө жүрүп, баса турса ошол окуучулардын келечегин, концерт, клип, сахна тууралуу ойлонуп, жаш таланттарды Кыргызстанга эле эмес, чет элге да таанытып, кыргыз шоу бизнесине бир канча салмак кошуп келе жатат. Мындан ары да куржунуңуз кеңейип, келечекке көп таланттарды тарыхка калтырасыз деп ишенебиз. Бум шоу программасы бүгүнкү биздин коногубуз жаш актер Чыңгыз Максүтов. Кандайсыз, ден соолугуңуз, иштериңиз? Жакшы, рахмат. Кандай жүрөсүз дегендей. Жакшы жүрөбүз, рахмат. Жүрөбүз. Эң биринчи эле сиздин бардыгы эле көбүнчөсү атыңыздын чын атын билбейт экен. Жо билет эми же Чыңгыз, же Чингиз. Кайсысы Өзү туура? негизи Чыңгыз болчу. Чыңгыз. Чингиз деп өзүм которгон. Ошол азыр Себептерге паспортуңузда дагы Чингиз. Эмне үчүн? Себептер болуп калган, эми айтсам болбой калат го дейм. Ушундай. Жашыруун сыры, Бул важный, аябай керектүү болуп калган. Жакшы. Биз сизден Чыңгыз деп эле кайрылалык, кандай? Чыңгыз. Чыңгыз деп кайрылалык. Айтсаңыз, чет өлкөгө да ырчыларды алып барат экенсиз. Бул сиздин кошумча жумушпу, же кандай? Продюсерлик Мен негизги жумушум ушул болчу. Ошол тууралуу айтып өтсөңүз. Бул жөнүндө айтсам, биринчи Россиядан баштагам, Новосибирск шаарынан. Өзүм ошол жакта иштечүмүн. Биринчи концертиме ырчылар чакырып, городдорду кошуп, азыр полный Россия мага карайт. Монополия кылып алганбыз. Андан сырткары Корея бар, Турция бар, Америкада 2 жолу уюштурдум, бирок өзүм барбадым, бул жактан жөнөткөм. Тилекке каршы виза бербей койгон. Ырчыга виза берген, мага берген эмес. Точнее, ырчынын визасы бар экен. Эгерде сыр болбосо, ошол алып бара турчу ырчы менен сиздин проценттер кандай болушу мүмкүн? Эми бул жумушта коммерческий тайна деген бар го. Мага жетерлүү, аларга дагы. Эч ким капа болбойт. Эч ким капа болбойт. Сизге да жок. Жакшы. Көп кыздарга эле кызыктуу болуш керек. Азыркы учурда үй бүлөлүк абалыңыз кандай? Жүрөгүңүз бошпу же бирөө элегенби? Жүрөгүм бош. Бош. Кыздар угуп атасыңар да, Чыңгыз мырзанын жүрөгү бош экен. Демек убакыт бар. Мен уктум Эрмек. Жакшы, анан айтсаңыз, кантип актерлук чеберчиликке аралашып калдыңыз? Клиптерге кандай тартылып калдыңыз? Деги эле билимиңиз боюнча? Билимим боюнча өзү негизи 9-класс эле бүткөм. Жашоого байланыштуу, турмушка байланыштуу 9-класс эле Россияга жумуш кылганы кеткем. Ошодон улам эле ушул тармакка келип калдым, билбейм. Жаштыгымдан кызыкчумун шоу бизнеске. Кызыкчусу, актерлук чеберчиликке да кызыкчусуз. Жакшы. Анан айтсаңыз, мындай азыр мындай кээде ойлор келбейби?
жогорку билимди деле алып алсам болмок, балким сиз аткарып атканда кандайдыр бир кыйынчылыктар болуп атабы? Кыйынчылыктар албетте болот. Өкүнөм, что окубай калганыма. Аракет кылам азыр эле окуйун деп, бирок тилекке каршы. Курстарга барбы, балким пландарда бар болушу? Бар, Кудай буйрса. Жакшы. Анан сизди баягы көп тармактан экениңизди билебиз. Анан кайсыл тармактан көбүрөөк киреше түшөт сизге азыр? Мага концерт жактан. Концерт жактан. Клиптерде болсо? Клиптерде досторумдун клибине тартылганда бекер эле. Өздөрү берип коет, $100, $200 тартылып бүткөндөн кийин. Достор тууралуу айтып өттүңүз. Достук деген сиз үчүн эмне? Достук деген билбейм, достук деген достук да деген. Достук деген аэропорттун жолундагы достук деген тамаша. Достук деген билбейм, көңүлгө жаккан адам да. Сен кыйынчылыгыңда, жакшылыгыңда бирге болгон адам ошо дос деп эсептейм. Досторуңуз көппү же мындай достук кыйынчылыкта билинет деп котунан? Досторуңуз көппү же саналуубу же кандай? Чынын айтсам, бул шоу бизнеске аралашканыма 2014төн бери аралашып калдым, 15. Ошого чейин досум аябай аз болчу. Азыр саны жок. Бул сизди ойготпоюш үчүн болчу. Ооба. Бул да сиздин досуңуз экен. Ооба. Достошууну каалап атат. Ооба. Кийинки сурообуз бир аз тамашалуу суроо болсун. Башкача секреттериңер жокпу? Сюрприздер. Коркуп калдыңызбы? Жок. Мен ойлодум, эфир уже бузулуп кетти окшойт депчи. Жок. Бул атайын сизге болду. Ооба, сизге. Уланталга кийинки сурообуз тамашалуу суроо болсун. Чыңгыз мырза, даярсыз да? Даярым. Элестетип көрүңүз, эми актерлор элестеткенди жакшы билсе керек. Элестетип көрүңүз, эгерде сиз жылан болсоңуз, кимдин мойнуна оролмоксуз? Варианттар Жылан бар. болсоңуз, варианттарыбыз бар. Чолпон Талипбек, Сайкал Садыбакасова жана Арлена. Кимиси? Так, Чолпон Талипбек. Арлена. Кимиси? Кимисин тандайт экенсиз? Чолпон Талипбек. Чолпон Талипбек. Эми Садыбакасова. жакынсыңарбы же жагабы? Жагат. Жагат, э? Мен бойдок го ошо, жакшы. Ошол негизи жакшы. Бойдок болгон үчүн, э? Андай жакын деле эмессиңер, э? Жо, ал Көрүшүп, сүйлөшүп калган учурлар болду беле? Эми мен аны тааныйм. Ырчы катары жакшы тааныйм, кичинекейимден бери. Деги эле кандай кыздар жагат? Кыздарга өтө кызык болуп чыкты окшойт. Мага абдан кызык болуп атат. Жүрөгү бош дегенден кийин. Имандуу кыздар жагат. Имандуу. Экинчиден, имандуу болсо баары эле болот ал кыздачы. Имандуу, анан мен тышкы келбетине көңүл бурбайм, анча деле. Мен бир сүйлөшүп калсам, уже үйрөнүп калсам, магачы привыкание деген болот го. Болду. Келбети болсо 2 ай да, максимум 2 айдан кийин уже көнүп каласың, естественный эле. Жан дүйнөсү Азыр баягы заман өнүккөн менен көбүнчө кыздар дагы чыныгы жүзүн көрсөтпөй да калышы мүмкүн, андыктан тура. Анан айтсаңыз, чыгармачылыкка кайра кайтып келсек, клиптерде тартылып жүрөсүз, анан ушул киного сунуштар болду же ушул киного тартылайын деген ойлор барбы негизи? 2 план бар, Кудай буйруса. Аны биз азыр айтпай эле коеюн. Популярдуу азыркы учурда актерлор менен план кылганбыз. Кудай буйруса, Кореяда тартып келсек депчи. Кореяда? Кино. Сериалбы? Жок, кино. Кино. И сериалга тартылдым, 1-чи сезонуна, Килинка деген сериалга. Ошол. Ал жактан дагы өзгөчө бир жакшы нерселерди үйрөнүп алдыңыз да. Жаңы таанышуулар болду дегендей. Албетте. Болду. Кыргыз киносуна эмне жетпеши мүмкүн же эмнени толуктайт элеңиз? Же азыр кандай болуп атат негизи эле кыргыз киносунун азыркы учурдагы абалы? Аябай жакшы болуп атат. Жакшы. Тамашабуудун балдары жакшы тартат кинону. Салмышта мамлекет, Казакстан мамлекетине караганда, Өзбекстан мамлекетине караганда биздики жакшы болуп баштады азыркы учурда. Саны бар, сапаты жок кинолоргочу кандай карайсыз? Азыр ошондойлор дагы бар да, жокко эмес. Билбейм, андай кино жок деп ойлойм го. Себеп дегенде мен өзү киноманмын да. Любой кинонун өзүнүн тарыхы болот да. Киного кириш керек. Болду, критика болуп, ар нерсесине көңүл бура берсең уже. Кинону көрүп рахат алыш керек, Рахат алыш керек, кириш керек, транспортко кириш керек. Кирсең бир жолу бар да аягындачы.
Макул, кыргыз киносунан эң жакшы көргөн киноңузду айтыңызчы ана. Эң жакшы билейин. Айтпай эле койбойм. Айтыңызчы, бирөөнү айтып айтыңыз, көрүңүз. ооба. Мага азыр акыркы учурда жаккан кинолор, мо кино жакта аябай күлкүлүү болуп жаккан кино бул Напарниктер менен Супер кудалар деген кино жакты. Жора Гуля жакты мегедир. Ошо өзгөчө жакты мегедир ошол кино. Эми акча маселесине кайра өтсөк, сизге бир айда канча акча жетиштүү болот? Чын айтсам, Божомолдоп. азыр бара-бара Бойдок кезген. Бара-бара аябай расход көп болуп кетет. Кудай деле күбө буга 50.000-60 000 жетпей калат да. Ошо негедир билбейм. Бойдок болсом деле ошондой жетпей калат. Сиз айтып өттүңүз, Америкага, Турцияга, чет мамлекетте мисалы бир билет канча сомго сатылат Америкада десек? Америкада Эң кымбаты. Эң кымбат. $150 чай концерт болот ал жердечи. Ресторандарда болот. Мини ресторанда. $150. Ичинде бар тамак ашы, 2 мал тамак ашы бар. Бары бар. Ушундай бир атайын пландашып барып, ырчы менен барып, анан ошол жака кишилер келбей калган же толбой калган күндөр болду беле? Андай, конечно, болгон. Андай банкроттор жаман көп болгон. Ошонусу менен интересен да бул концертчи. Акча ата берсең не интересно болуп калат. Биринчиси жакшы болот, экинчи, үчүнчүсү болбой калат. Экинчиси анча болуп, үчүнчүсү вообще болбой калат. Бир, допустим, айтпасам да, Кореяга бир ырчы менен барсам, бир барганда $6.000 расход кылам да. Бул азыр нормалдуу көрүнүшпү азыр? Азыр да ушундай болуп атабы? Болуп атат. Эми элдер деле түшүнбөйсүң да, кээде элдер жакшы келип берип коет, кээде слабо келип берип коет. Чоң рахмат маеңизге. Биз программабызды улантабыз, азыр кыскача музыкалык тынып алабыз, андан кийин көрүшкөнчө. Чыңгыз мырза, биз атайын шаар тургундарыбыздан сурамжылоо жасаган болчубуз. Эгерде ошол биз сурап аткан адам сиздин үйүңүздө болсо, кандай мамиле жасамак? Ошону рубрикабыздан чогуу көрөлүк. Сиздин да варианттарыңызды угуп көрөлүк. Даярсыз да? Даяр. Келиңиз. Чыңгыз аттуу актер. Элестетиңиз, үйүңүзгө барсаңыз, үйүңүздө отурат да, эмне кылмаксыз? Күбөлүк менен кууп чыкмаксыз үйдөн. Же ашлямпу жасатмаксыз, же мейли отура берсин дебеңиз. Сиз кайсыл вариант болушу мүмкүн? Бирөөнү тандап көрүңүзчү. Эже кайсын тандады деп ойлодуңуз? Ай, мен бул баланы такыр көрбөптүрмүн, ким бул деп. Жок, бул жерде варианттар бар. Өөлүк менен чапмакмын дейт, ашлямфу жасатмакмын, же мейли отура берсин дейт. 3 варианттын кайсысын тандадыңыз? Азыркы ашлямпу жасамакмын азыркы учурда. Экинчисин тандады деп ойлойсуз, Да. Ашампы жасатып көрмөкпүз да. Мен чын эле. Азаматсыз, кийинкиси. Бул айым кайсын тандады деп ойлойсуз? Ошол эле варианттар, ошол эле суроо. Мейли отура берсин, потому что жаш экен. Жаш кыз экен. Сиз менен отуруп, сырдашып, Кана Ошол көрөлү. үчүнчү вариант, Жоо. Алдыга ашлямпы жасатмакмын. Көрдүңүз, бул дагы ашлямпу жасатмак экен. Ооба. Бул жигитчи кайсын тандамак? Өөлүк менен чапмакпы, же ашлямфу жасатмакпы, же мейли отура берсин деп өзүмө ошондой. Биринчи вариант го дейм. Өөлүк менен чапмак, Көрөбүз. Ашлямпы жасатмакмын. Бардыгы эле. Жакшы жасайсыз ушунчалык. Билбейм. Билесизби ашлямфу жасаганды? Жок. Жеп көрдүңүз беле? Жеп көргөн. Жеп көргөн, Бул жигитчи кайсын тандады деп ойлойсуз? Бул биринчисин тандадым. Өөлүк менен, Көөтөсүн эле көрүп турат, Кана Макул. Мейли отурасың дейм го. көрдүңүзбү, адам сырт келбетине карап, демек кээде биз жаңылышат экенбиз да. Жакшы. Бул мырзанын бетин карап туруп айтып көрүңүзчү, кана реакциясын көрүп туруп. Бул эле ашлямпу жегендей көрүнүп атат. Бул Биринчи деле вариант. ачка окшойт деп коюсузбу? Биринчи вариант го дейм. Биринчи вариант өөлүк менен чапмакмын дейт. Жоо. Сүйлөшүп отурмакмын. Мында үчүнчү вариант болуп калыптыр, Бул жигитчи. Бужо адашып кеттим, билбейм кайсысын экен. Божомолду айтып көрүңүз, өөлүк менен чапмакмын дейби, ашлямфу жасатмакмын. Экинчи вариант. Ашлямфу жасатмакмын дейт, Экинчи вариант жоо. Отуруп коноктомокмун да анда эле. Ошондо үчүнчү болуп калдык. Жакшы. Ал эми сиздин үйүңүзгө бирөө ушинтип келе турган болсо, мисалы, сиз кандай оценка кылмаксыз, кандай реакция кылмаксыз? Ооба, ушул эле варианттардан. А, Ашлямфу жасатмаксызбы же? Мисалы, Чолпон Талипбек
келсеңиз үйүңүздө отурат да. Мейлі отыра бер деп. Отура бер, мен кеттим. Жок, сүйлөшүп отурмакмын дальше. Деппи же отуруп сырдашып жакын бири-бирибизди билишип. Тамак жасап бермекмин. Тамак сатабыз. Ашлямфы жасап берме. Ашлямпы жасап бермекмин. Жакшы, ыраазычылык билдиребиз. Биз программабызды улантабыздагы коногубуз менен биргеликте оюн ойнойбуз. Бал беттеги тактарды кетирсе, ал эми ун болсо бетти тазалайт экен. Ал эми буларга токтун жүнүн кошсок кандай болот? Азыр биздин оюндан көрөбүз. Шарттары жөп жөнөкөй. Мен силерге суроо берем. Силер жооп берсеңер аман каласыңар, жооп бербесеңер бетиңерге мындай чытканда маска жасайсыңар. Кеттикпи? Анда Даярбыз. даяр болсоңор коноктон баштайлы. Конокто сыйлап. Биринчи эле суроо. Бир жумада канча саат бар? Бир жумада эсептеп койсок болобу? Калькуляторду алып. Убакыт кетип атат. 20 секундуңуз бар. Баттан ойлонуп. Так, билбейм. 100 бир нерсе болуп калат. Билбейсиз. Анда утулдуңуз. Эң биринчи балдан баштайсыз го дейм. Не кылыш керек балды? Мен сыйпайм, Балды, ооба. Негизи бир жумада 168 саат. 168. Эрмек анда балды жакшылап, сүйкөп бересиң, жакшылап. Андан кийин Бетке. беткеле. Ооба, чачын мынтип мындай баттан. Ооба. Эки бетке. Же бир эле бетке. Кааласаң көбүрөөк, кааласаң бүт бетине. Колдоруна чейин кетип калсаң. Тамаша. Жардамын тиет демекчи. Ооба, бетиңизди тактарды кетирет. Чет өлкөгө чыккың келип калса, виза Сизге прямой кайрылыш керек болот. Виза керек болсо. Ошонун урматына мына аз эле. Ооба, жүндөр жабышкандай болсун. Андан кийинки суроо. Мага, Эрмек сага. Күнү түнү тынбаган, бөлө чапса сынбаган дейт. Бул табышмак экен. Бул эмне деп ойлойсуң? Күнү түнү тынбаган, Бөлө чапса сынбаган дейт. бөлө чапса сынбаган. Ооба, убакыт кетип атат Эрмек. Бул буюмбу же жаныбарбы же эмне? Жаны жок. Жаны жок. Жаны жок. Түнү бою тынбаган, бөлө чапса сынбаган. Убакыт кетип атат. Чыңгыз мырза эмне болуш керек? 5ке чейин санайм. 1, 2, 3. Даярданып атат. 5. Таппадым. Тапкан жоксуң. Анда сиз дагы Эрмекке бетине кичине балдан сүйкөп дегендей экөө орун тактарга кетсиң. Биринчи балдан сүйкөш керек, анткени Ага шашпаңыз дегендей. ага Жоо кандай болуп жетебиз. жоо? Негизи жоо суу. Күнү түнү тынбаган, бөлө чапса сынбаган суу. Буну 10 күн Суну ойлонсом, тынбайт экен. 10 күн ойлонсом деле таппайт болчумун. Ооба, жүндөр, ундар жабышкандай кылып кичине көбүрөөктөн. Анткени Эрмек утулат баары бир. Таппайт, жоопторун билбейт. Мага бул сөзүңүз өтө катуу мотивация болду. Кийинкисинде баарын таап кетпесе эле болду. Тескерисинче. Кеде айтып коет го, ушундай. Буну жуйбуз да аны. Жок, ушул бойдон кетет. Ушул бойдон. Эрмек да кийин ушул бойдон эфирди алып барат, Мындай Болду, болду. болду. Кичине. Ооба, анда кийинки суроону бере берейин, сиз угуп бериңиз. Болду. Манастын жубайы Каныкейдин чынаты. Каныкейдин чынаты? Каныкейда? Жок, чынаты бар. Каныкейдин чынаты. Каныкейда? Мен билгенмен Каныкей дегендей. Демек, билбейсиз. Каныкейда? Эрмек, сенин вариантыңчы? Сен билбейсиң, билем. Самира Бига. Негизи ооба, Самира Бига. Ошондуктан сиз утулуп калганыңыз үчүн кайсысын тандайсыз? Унбу же токтун жүнүбү? Унбу же? Мен билбейм. Келиңиз жүндү анда. Ун деле тандабайлы брат. Жок, жүндөн баштайлы. Жүндөн баштайлы. Жеткиңиз келип атты эле, жеттиңиз максатыңызга. Келиңиз. Ооба, өзүңүз калгандай. Же колуңузду алып өзүңүзгө чаптайсызбы же башыңызды Же мен чаптап берейинби? же Эрмекпи? Көптөн. Эрмек, сен эле чаптайсың го дейм. Ами куам болбалым. Мени карап. Жок, Эрмек өзү. Бул шарттар ушундай. Ооба. Мына. Эрмек утулган билип эле калды окшойт, сиз дагы мага чаптайсыз деп. О. Жакшы элеби?
Кийинки суроо Эрмек О, сага. албайбыз, ушундай туруп турсун. Албайбыз. Чыңгыз Айтматовдун мурдун туулган айланасын күнү. алып коелу. Мурдун киргизет экен, дем алдырбай. Все, болду. Эрмек? Эме атасызбы? О, мен даярмын. Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү. 12 декабрь 1928. Азамат. Бул Азамат. тарых сабагынан да. Чындап эле жанакы сөзүм сага мотивация болгон окшойт. Ооба, Таап мен алдың. айткам. Мен Азамат, билгем. аман калдың. Мына кайра эле сизге. Бишкек эң биринчи Фрунзе болду эле же Пишпекпи? Эң биринчи Фрунзе. Фрунзе болгон, э? Акыркы вариантыңыз ушул, ойлонбойсуз? Жок, ойлонбойм. Анда туура жообу Пишпек болгон. Пишпек. Ооба, Пишпек 1926-жылдары, ал эми 1991-жылдары Фрунзе болуп аталган. Анда кийинкиси ун. Нарсабыз да? Жок, эмнеге Ошол менен үстүнөн чогуу эле. да. Ооба. Бетиңизди эле тигизсеңиз өзү эле жабышып Бир калат. кирес чыгат. Ооба. Үстүртө эмес, Көрүнү, көрөм эле. көрүнү. Азыр башыңызды өтө өзүм эле шуап салам. Мен Ооз жак. Ооз жак бул. Ооба, бал сүйкөлгөн жактарды. Ооба. Бул ун. Эч нерсе. Жакшы. Эрмек сага суроо. Даярмын. Даярсың. Албетте. Утулганга даярсың. Жок, утулганга даярмын. Макул. Утканга даярмын. Жакшы ручка менен 5000дей сөз жазса болот, туурабы дейт. Жакшы ручка менен 5000дей сөз жазса болот, туурабы? 5000ден ашык дагы сөз жазса болот да. Мисалы, Кандай болсо. мисалы канча 5000ден көп канча болушу мүмкүн? 5000ден көп 6000 болушу мүмкүн, андан дагы көп болушу мүмкүн да. Сен божомолду айтып көр да. 6000, 7000, миллион эгер запасканы алмаштырып алган шарт. Жок, андай эмес, алмаштырбай эле. Бир ручка. Бир ручка менен. 5000 сөз жазса болобу? Ооба, Болот. болот, э? Акыркы жообуң. Жообу деген 50000дей сөз жазса болот. Эгерде жакшы ручка болсо. Значит, болот да. Болот дебем. Жок. Сен 5000дей болот дедиң, а мен 50000дей деп атам. Ошон үчүн утулганыңды. Утулдуң, ооба, такталды. Чырдаба Эрмек, баары жакшы болот. Кел эми. Өзүң эле салмасыңбы? Өзүм эле мындай эле. Ооба, мурдуңда калып калды Эрмек. Аяз аталып калдың окшойт. Бирок жаңы жыл бүткөн. Сизге суроом. Оозуна кирип барып просто. Ооба. Кайсыл жылы Гагарин космоско учкан? Эң оңой эле суроо болуш керек, ооба. Неме тилим учунда да. Келтап. Мен билем анычы. Ошо билсеңиз айтыңыз жообун. Неме эмес беле? 5 4 46-жыл эмес беле? 3 акыркы жообуңуз ушулбу? 46-жыл, э? Эрмек, кел. Не кылалы? Кайра. Мен туура эмес. Кайра. Айтып атпаймынбы? Кайра. Кайра бал. Сабакта Сүйкөлбөгөн жагына кичине чачыңызды алып. Тейлек жерлерге, Ооба, тейлек жерлерге. көздүн айланасына кылбайсың. Жок, коркпоңуз. Туура жообу Гагарин 1961-жылы космоско. Ошол 60. Ооба. Турат. Оозум, көзүм алдымда турду, ошону эске алып. аяк жактары калып калыптыр. Чачка бир нерсе тагып коебуз го дейм азыр. Жүндөрдү Чачты мындай эле алып коелук, э? Болду эми. Түшүп баратса акырын. чачыңыз жабышып калса, эч нерсе болбойт, чачыңызга да дары. Анда Жуунуш керек экен эми үйгө барып. кийинки суроо Эрмек Жуунуш сага. керек экен. Даярмын. Аха. Лампочканы ким ойлоп тапкан? Адам. Адам, ошо кайсы адам? Кайсы адам? Догдурбек байке дегендейби? Так. Докторбек байке. Аха. Лампочканы ким ойлоп тапкан? Адам экени маалым. Ооба, адам экен. Ошону билдик. Эң маңызгысы адам экен. Дагы Адам болуш керек деп атпайбы? Билбейм ким экенин билбейм, бирок Европадан анысы кереги жок. Аты ошол адамдын аты. Негизи билиш керек. башкы тамгасы. Башкы тамгасын айтпайм. Кылдакты бир карап. Жакын болуп атат, бирок Беш. таба албай атам да. 4 Башкы тамгасы айтсаң эле Үч. айтуучудей болуп атам. 2 1 Ким? Томас Эдисон. Эсме келбейт деле болуш керек. Сен утулмаксың, өзүң өкүл атаңды тааныбай калган окшойсуң. Кана,
Ошол үчүн бир жолу ундан өзүңө. Ундан, Ооба. Un жакшы деп атпайбы, Un бал дагы жакшы, un дагы жакшы. Баары жаман экен бул эмде. Лично ушундай нерселерден аллергиям бар да жок. Аллергияңыз болсо чөчкүрмөксүз, андыктан азыр. Жок, кыйналтам. Азыр баары жакшы. Кийинки суроо сизге. Дүйнө жүзүндө канча материк бар? Дүйнө жүзүндө Дүйнө жүзүндө Канча материк бар? Дүйнө жүзүндө билбейм. Билбейсизби? Божомолду айтып көрсөңүз, балким туура таап каласыз. Билбейм точно. Билбейсиз, Акыркат экенсиз. Билбейм. Анда 6 материк барбы? сен эмне айтып атасың? 6 материк. 6 материк, ооба, Эрбек туура таапты, ошондуктан Мен алтын айтайын дедим, анан коем, уят болбой эле коюнчу деп. уят болбоюнчу деппи? Ошол үчүн Ошон үчүн келиңиз. Ошон үчүн Чыдап коюңуз эми. бул оюн Оюндун төкпөй, шарты чачпай, деген. ушу эркектер ушундайсыңар да. Төгүлүп эле турсунчу деп атпайбы? Төгүп эле, чачып эле, баарын жакшы кармаш керек. Силер Айымдар угушуп. мели. Эмне деп айтайын деп аттыңыз эле? Айымдарды шылдыңдайын деп аткансыз, Жок, айымдар эмес. Негизи эфириңер жаңа жесткий экен бирок. Ушундай болуш керек деп атпайбы жашоодо? Жашоодо баарына даяр болуш керек. Кийинки суроо, Кытайдын дубалынын узундугу канча метр түзөт? Кытайга кеттикпи? Аха. Узундугу бир топ эле узун да негизи. Ошо бир топ эле канча? Канча? Мисалы. Макул. Жеңилдетип берейин. Мисалы? Сен мисалы айтсаң? Мисалы канча болушу мүмкүн? Ооба. Бир аз жакындаса туура жооп болот. Билбейт экенмин канча экен. Билбейсиң. Бирок аябай эле узун. Чекең. Негизи аябай эле узун. Сандарын окуп эле коеюн. Аябай эле узун. Ошондуктан таппаганың үчүн кайра Билип алайын да. балдан. Билип алышым керек. Билип алышың керек. Абдан узун. Туура таптырмын анда. Жок, сен сандарын айтышың керек болчу. 21 миллион 196 миң 180 метр. Бул сандарды айтып Таппайт болчуң баары бир, ооба. Атайын ушундай суроо келип турса. Жок, сен ун бүттү. Бал. Чекең. Ооба, балды дагы, жүндү дагы, унду дагы. Баарын көрдүк, Катарынан сен өзүң чаптап көр. Ошого кел. Оюнду ушинтип бүтүрөлү. Бүтүрөлү. Кудайга шүгүр бүттү. Мен да баары эле чапталды го дейм уже. Чачың Сулап айткам. чачым тараймын деген эске түштү дегендей. Айткам, эркектер ушундай деп. Костюм жуушуң керек эртең. Мен гомон Израилге салып коем. Ооба, эми жакыныраак туруп бир камераны карап, сүрөткө түшкөндөй туруп койбойлубу? Келгиле. Мына биз болсо берүүбүздү улантабыз. Можно так?
Чыңгыз мырза, айтсаңыз, мектепте окуп жүргөндө кайсыл сабакка кызыкчу элеңиз, кайсыл сабак көбүрөөк жакчу эле дегендей? Информатика. Информатика. Азыр эми биз атайын бир экран менен суроолорду камдаган болчубуз. Тарыхтан сиз кандай экениңизди текшеребиз, билбегенди үйрөнөбүз дегендей. Даярсыз да? Даярмын, бирок мен 9-класска чейин окугам, ачыгын айтып коюш керек да. Келиңиз, көрөлү. Биринчи суроо. Токтогул Сатылганов канча жаш курагында кайсы жерде каза болгон дейт. Бизге жеңилдетүү варианттарды бергенбиз. 72 жашында Сибирде абакта дейт. 66 жашында Таласта тойдо. 69 жашында өз айылында. Кайсыл вариант? 72 жашында Токтогул Сибирден качкан. Сатылганов. 66 жашта Таласта тойдо деп коесуз. Жок. 69 жашында өз айылында. Өз айылында деп ойлойсуз. Бул акыркы вариантыңыз, Бул Көрөбүз. вариантын тандады. Жоо. Тора. Билет болчу экенсиз, Азаматсыз. Кийинки суроо. Жеңиш чокусу кайсы аймакта дейт. Чаткал тоо кыркаларында, Тянь-Шань тоосунда же Талас тоосунда? Тянь-Шань. Б. Тянь-Шань тоосунда. Бсы. Мен ойлойм. Жоо туура, азаматсыз. Кийинки суроо. Теңир тоо деген аталыш кайсы облуска таандык дейт. Жалал Абад, Нарын, Ысык көл. Теңир тоо. Теңир тоолуктар деп айтып коюшат да. Ооба, ойлонуп. Ал Нарын болсо керек. Б варианты деп ойлойсуз. Нарын. Ойлойм, бирок уверен эмесмин да. Бирок тандадыңыз, Тандадым. Көрөлүк. Тандады. Жоо, Нарын. Азаматсыз. Анда кийинки суроо. 2010 жылы 7 апрелде өлкө тарыхында кандай окуя болгон дейт. Наразычылык акция, жарандык согуш, элдик төңкөрүш. Мен 7 апрель барына. Ушул жылы сиз Кыргызстанда белеңиз өзү. Мен ал 2010 жылы. Ал жылы Россияда болчумун. Бирок ошонсо деле бир дүйнөгө бир дуу боло тургандай бир окуя. Нерсе, окуя болгон. Ушул сөздөрдүн анча-мынчасын маанисине түшүнө албай калдым да. Элдик төңкөрүш болсо керек, кем элдер наразы болуп өзүнүн жеке оюн айтып чыгып кетиргендер президент. Наразычылык акция, А варианты, Б жарандык согуш, В элдик төңкөрүш. Элдик төңкөрүш болсо керек. В варианты. Муну бирок билем, переворот дейби, кандай дейт, ошондой болгондо. Элдик төңкөрүш. Жоо. Элдик төңкөрүш. Туура. Жакшы. Кийинки суроо. Үркүн окуясын кыргыз эли кандай атайт дейт? Улуттар аралык чыр-чатак, орус падышалыгы менен жер талашуу же улуттук боштондук көтөрүлүш? Неме да, Б вариант. Ошондо орус падышачылыгы менен жер талашуу деп ойлойсуз, Ооба. Б вариантын тандады. Жоон көрөбүз. Улуттук боштондук көтөрүлүш. Мен улуттук боштондук көтөрүлүш. Майн бербей калдыңыз банча. Жок. Же кандай болду? Ушул сөздүн маанисине түшүнбөй калдым, боштондук көтөрүлүш. Кандай? Боштондук көтөрүлүш. Жок, түшүнө албай калдым мен. Мейли. Ошондо сиз Россияда жашаганда азыркы учурда орусча ойлоносуз, Жок, орусча деле ойлонбойм, орусча деле толуктан билбейм. Кыргызча деле жакшы билбейм. Ушундай болуп калат. Ошондо менде адамдар көп болсо керек көз негизи. Анан айтсаңыз, жалпысынан куттуктайбыз. Жакшы жооп бердиңиз. Анан көп учурда чет мамлекетте да болуп калат экенсиз. Анан эң узак канча убакыт болдуңуз эле? Анан мындай Кыргызстанды бир сагынган күндөр көп эле болсо керек. Эң узак Россияда болгом 8 жыл болгом. 8 жыл. Сагындыңыз беле мындай мекенди сагынуу, үйдү сагынуу, тамактарды сагынуу дегендей. Болот. Беш бармакты сагынуу. Биринчиден эле сагынган ата энең. Андан калган андан кийинки досторуң, соседтериң сагынасың, чогуу жүргөн, күндө көрүшүп жүргөн. Деги эле кыргыз жерин сагынасың да, жытын сагынасың. Себеп дегенде Россияда погодасы башкача. Бизге абарай аларда башкача да, суук болуп турат основном Сибирдечи. Информатиканы жакшы көрөм деп, тарыхтан дагы жакшы жооп берди. Азаматсыз бизге жаңы кошулган көрөрмандарга эскертип өтөлү. Сиздер көрүп жаткан Бум шоу программасы кызыктар алдыда, биз менен чогуу болуңуздар. Биз болсо берүүбүздү улантабыз. Бүгүн бизде конокто мыкты актер Чыңгыз Максутов.
Айтыңызчы, азыр жакын досторуңузга көбүнчө баягы кимге чала элексиз, ким менен баарлаша элексиз? Көптөн бери. Көптөн бери. Көптөн бериби? Ал досум Россияда азыр. Россияда. Анда Кыргызстандагыларга эле чалалык, азыр бир аз тамашага салабыз. Нурлан Насипке чаласызбы, же Аваз мырзага чаласызбы, же Данияр Эрмановго чаласызбы? Кимисин бирөөнү тандадыңыз? Үчөө тең уктап атат азыр. Үчөө тең уктап атат. Да. Кимиси бар анда 4-үнчү вариант? Жакын достор. Эми шоу бизнесте баары эле уктап атат азыр. Уктап атат. Саат 5-терде чалсак жакшы болмок да. Азыр баары уктап атат. Сиз чалсаңыз балким алат деп. Ооба, чалып көрөлүк. Биз азыр эле ушулардан келип атпайбы, уктап атышат азыр. 100% уктап атат. Да. Анда кимге чалсак болот? Жакын досторуңуз, Жакын достор. тааныштарыңыз. Чала беребиз любойуна эле. Айтыңыздар да. Кимдер бар? Келиңиз, сиздин контакттарыңызды көрөбүз. Издейбиз. Кимге чалсак болот? Чалып көрөйүнбү? Чалып көрөлүкчү. Балким ойгонду, балким сизди чалып атат деп алат. Ооба, алып калат, ооба. Чыңгыз чалып атат деп. Чалабыз, шарты мындай, Чыңгыз мырза. Чалабыз. Анан мен ушундай бир кызга өтө ашык болуп калдым. Ал башка улуттун кызы. Өзбек улутунан болот. Сөзсүз түрдө ушул жума үйлөнүшүм керек болуп атат. Тою бирок бул жакта болбойт. Ташкентке, Өзбекстанга, эртең Ташкентке учуш керек. Акча керек болуп атат. Дейсиз дагы, бул жакта экениңизди айтпайсыз. Чалып көрөлү. Чалып көрөлү. Баары билет да бул жакта. Жо азыр сиз бул жактасыз, бирок эртең уже учушуңуз керек да. Анда Чыктым деп койсоңуз болот. Ал жактан жаңы эле чыктым деп. Өзбек улутуна кызды жакшы көрүп калдым, балким ага анын көз карашы кандай болду экен. Ошону. Үнүң көбөйтүп микрофон жакында. микрофон. Алло, салам алейкум, Аваз. Алейкум ассалам. Кандай досум, жакшыбы? Жакшы, рахмат. Өзүр. Денсаулыктар жакшыбы? Жакшы. Аваз, мен бир өзбек кыз жакшы көрүп калдым да. Кандай дейсиң, брат буга? Кимби? Мен Чыңгыз ами. Сен оны өзгөртүп аласың. Өзгөртүп алгам. Жакшы. Кандай иштер жакшы? Жакшы. Не дейсиң дос? Кайрашын айтчы. Бир өзбек кыз жакшы көрүп калдым да досум. Немеденчи? Кече жанагыда Ошко баргандачы. Жаңы жылда. Ошол кызга үйлөнүш керек болуп атат. Кандай дейсиң буга? Неме доске? Өзбек кыздар болбойт. Кызып албай калыптырмын мен. Неге? Иә. Неге? Неме? Болбойт доске кызсың ба сен? Кыздар толтура турса, эмне өзбекти алмалы? Кыздар жакпай атабы эмне? Досум сүйүп калдым да. Болбогон бир жамакты койбойсуң мага. Тамаша доске, өзүң биле, конечно. Анан эртең Вопростор биле берели. анан эртең ошого учуп кетип атабыз да негизи менчи. Каяка? Немеге Өзбекстанга, Ташкентке? Неге? Таанышкан уже. Уже досум сени сурап бир совет алып коеюн дедим да. Билбейм доске, өзүң сүйүп атсаң эмне демек эле, бактылуу бол дейт. Ошол досум анан. Ошол эң акыркы маселе бул кичине тыйын керек болуп аткан да. Канча? Анан канды билбейм, көңүлүңөн чыкканча да досум. Мен беришим керек бе? Эми как дос катары кайрылып атам да, кичине үйлөнөрдөн алдын керек болуп аткан да. Канчасына? Ошо эртең учуп атканбыз досум. Эртеңки керек бе? Мен гастролдордо доске неме кыл? Болсо данный неме кыл, мен колдон келген салам атак. Ашта биле жок доске. Красавчик, рахмат досум, рахмат. Алла разы болсун. Красавчик. Эртең Бишкекке ашып салмак. Кош салып. Мен сага WhatsApp'тан байланышып коем го? Давай, доске, WhatsApp-ка жиберчи. Всё хорошо. Да.
Өмүрү эч кимдин акча сурабаган эмесине карызгачы. Дос деген уштура. Болушунча жардам берет экен, демек Ооба, аваз ооба, болсо. жакшы. Бирок чындап эле ушундай жакшы көрүп калсаңыз, кандай кылат элеңиз? Башка улуттагы кыздарды. Балким ата энеңиз буга каршы чыгабы деген жааты кандай болмок? Эми адамда жакшы көрүп калсаң жашамаксың. Сизге ошондо Бирок только мына улуттуу карыз маанилүү сурап эмес. эмес. Аваз эле таң калса керек. Өмүрү чыңгыз эч кимден карыз сурабайт эле го. Кандай болуп калды депчи. Мен сурачу элем го депти. Жок, ал деле сурабайт. Эч кимденчи. Рахмат чоң, рахмат. Кадырман телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан Boom Show программасы, биз программабызды улантабыз. Чыңгыз мырза, биз сизге блиц суроолорду камдап койгон болчубуз. Кыскача ооба жок деп жооп берсеңиз болот. Же бир вариант тандайсыз, кыскача. Анда кеттик. Бул менин теңим эмес деп адам менен сүйлөшпөй койгон учур болду эле. Жок. Айымдардын келбетине карайсызбы? Жок. Өзүңүздү сулуумун деп ойлойсузбу? Жок. Бутуңуз жаман жытанып ыңгайсыз абал болгонбу? Жок. Уктап жатканда шилекейиңиз агабы? 2 жол болгон ошо. Нурмат Садыров же Нурлан Насип? Нурлан Насип. Акыркы окуган китебиңиз жана эмне жөнүндө? Китеп окуган эмесмин. Окуй элексиз. Эми окуйн деп план кылдым. Сабактан көп качышчу белеңиз? Шартка байланыштуу ооба. Кыздарга кол көтөргөнсүзбү? Жок, Кудай сактасын. Сизден дагы популярдуу адамдарга ичиңиз күйөбү? Мен популярдуу эмесмин, ами. Бул сизге жардамчы катарында келди. Ооба. Ооба. Жардам берип. Аны кайра суроону айтайынбы? Айта бериңиз. Аха. Сизден дагы популярдуу адамдарга ичиңиз күйөбү деген суроочу. Жок. Макул, мактанчаксызбы? Мактанчак эмесмин. Жакпаган адам кулап калса каткырып шылдыңдайсызбы? Жок. Уй саап көрдүңүз беле? Ооба. Ачууңуз келгенде айтылган эң жаман сөз бул? Жиниңиз келгенде, ачууңуз келгенде кайсы сөздү көп колдоносуз? Жиним келгендеби? Билбейм. Ай дегенде. Төлгөөчүлөргө кайрылдыңыз беле? Тергөөчүлөргө? Төлгөөчүлөргө. Жок. Кайрылган. 9 жерде жетиң. 9 жерде жетим билбейм точно. 9 жерде жетиң. Билбейт экен, чынында. 63. Косметологко кайрылдыңыз беле? Бир жол чакырган, баргам, бирок чаккан эмес. Ич кийим кийип жардамага тартылат белеңиз? Ич кийим кийип? Жок. Тамакты чалпылдатып жейсизби? Конечно. Бум шоу же биздин шоу? Бум шоу да. Boom Show. Жашоодогу ураныңыз? Жашоодогу ураныңыз. Уран. Уран өзүңүздүн бир ар дайым колдоно турган девизиңиз. Девиз. Жашоодо колдон. Билбейм. Ошондо жок. Аха. Өзгөчө Ооба. болгон. Эң өзгөчө экен, ооба. Алдыга карай умтулуу деген сыяктуу бир нерселер болуп калчу да негизи. Ооба, бизге Кыялдар. көбүнчө алга деп. Сизде жокпу ошондо? Ал билбейм. Мен сизден сурооңуздарга так түшүнгөн жокмун, чын айтсам. Адам ар бир адамдын өзүнүн девизи болот да. Ар бир максат коёт да, мисалы жашоодо сиздин өзүнүн максаттарыңыз бар, ошол максатка умтулуш үчүн бир ар дайым алга жүрөм, артты карабайм деген сыяктуу. Меники мисалы үчүн бир гана жакшылыкка ниет кылуу да. А меники болсо өз убактыңды эмнеге коротуп жатканыңды унутпа. Бул орусча айтканда мындай Мен мотивация. көбүнчө рисковать этем. Көбүнчө эч нерседен коркпой. Коркпойм да, ошо рисковать этем. Жакшы. Ооба. Жакшы. Элде да жакшы сөз бар. Баштайдыңбы, коркпо, коркосуңбу баштаба. Чоң иштерди дагы баштаптырсыз, ийгиликтерди каалайбыз. Жашоодо ар дайым ушундай уран менен ийгиликтерди багындырып жүрө бериңиз. Сиздер көргөн Boom Show программасы бүгүнкү биздин коногубуз жаш актер Чыңгыз Максүтов болду. Турмуш у берет, у ачуусуна караба. Шекспир айткандай, жашоо бул театр, аха. Билиси болот ошойда. Тунбай калды. Кечиресиз. Категория даярдап алып туруп. Кечирип коюңуз азыр.